саламатсыздарбы? Мен бүгүн Айыл банктын кредиттерин төлөм терминалдарынан кантип төлөөнү көрсөтүп берем. Биринчиден, главный акым бул банктык кызматтарды тандап алабыз. Ичине киргенде эле Айыл банктын кызматтары деген өзү модуль бар, ушунун ичине киребиз. Ичинде график боюнча кредит төлөө деп турат, ушуну өзүбүз тандайбыз. Андан ары клиенттин 7 орундуу кодун териңиз деп. Өзү айтып тургандай эле, ар бир клиент бизде картотека боюнча ар бир клиентке индивидуальный код берилет системаданчы. Ошол системанын ошол код менен эле терминалдан төлөсө болот кредиттерди. Мисалы мен азыр бир эмени көрсөтүп кетейин. Мынакей өзүмдүн көрсөтүп кетейин сиздерге. Ошол 7 орундуу номерди теребиз. Андан ары кийинки, андан ары өзү айтып тургандай эле, өзү андан ары терминалга акчабызды салабыз. Клиенттин аты жөнү чыгат. Ошо адашып калбаш үчүн ушул тактап алып туруп, андан кийин акчаңарды саласыңар. Азыркы убакта бүт баарында эле кредит бар эмеспи? Өзүмдүкүн көрсөтүп кеттим. Бирок мен убагында төлөп жүргөн кардар, Айыл банктын кардары болгон үчүн дагы бир жолу төлөп коюуну азыр туура көрбөдүм. Кийинчерээк убагы келгенде төлөйм. Сиздер деген төлөгөндөн кийин чекти алып, тактап, фамилияңыздарды тактап, чек менен салыштырып бүт баарын тактап койгуңуздар. Чектерди жоготкоңуздар.